Аңарға салам. Бишкек асыл тұқым тоқтар каналына қош келгиле. Тоқтарға жаратылыш аптекасын беріп отам. Ашқазан, іч ағарын тазалағанчы. Жаңағы адамдардың аптекасын активированный уголь деген бар ғой, бұл болса таза отындың гүлі. Баян эжемдикине бар ет бышыргам. Ошондо мо кичинекей чара менен кичине кырына жетпегидей салып алгам. Бул эми чоң-чоңдорун жеп түшөт. Андан кийин кумга аралаштырып тоокананын ичине чачып берем. Жуунгандарына сонун да бит дегендин алдын алууда. Пушкинскилерди сатыкка чыгарып койдум. 500 сомдон 700 сомго чейин. Салмагына жараша да. Мону алып кетет. Мону. Беловодскийге кетет. Анда бирөө өзүмө калат. Кайда жүрөт amo. Тукумдуулук кабышын алып калам. Калгандары бүт сатылат. Короздар эле. Булар деле 1,5 килограммдан 2 килограммга чейин салмактары. Астролапторго бир 150-200 грамм кут туруп атат. Ашказандарын, ичегилерин тазалап алсын. Бул жакшы кимде жана ичи көптүргөн. Ичиндеги майда-сайда курттарды тазалайт экен да. Жеп-жабасыз. Мына могу брак австралаптордун себеп дегенде көрдүңөр, могу бутунда. Могу көрүңүр, бир талдар бар мындай. Жылаңач болуш керек. Жылаңач болуш керек да. Кичине ушундай тал, кичине жүн болуп калса эле болду. Жарабайт мына могунуку. О жеринде талдар, бир-эки тал бар. Оң бутунда да, сол бутунда да. Бул тукумдуулукка жарабайт. Булардын канында жана Кытайдан Лаңшаң деген породасы бар да, аборигенный. Ошонун жа уктап жаткан гендер ойгонуп кетет да. Мына могунуку көрүңөр. Азыр чоңойтуп көрсөтөйүнбү? Көрүңөр, бирөө. Анан оң бутунда да экөө бар. Ошол. Астралорд менен жерсийский гиганттын айырмасын ушундан билсеңер болот, мо таманында. Булардын таманы ак болот, агыш же кызгылт. Жерсийский гиганттыкы сары. Булардыкы деле сары болуп калышы мүмкүн, анда-санда бирок брак деп эсептелет да. Булардын канында лигорун да бар да. Ошону уктап жаткан кийин ойгонуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жана тукумдуулукка короз тандап атканда ошого да көңүл бургула. Меники ушул эле жарабайт, австралаптордун азырынча. Бул уже 100% брак да. Мунун бутундагы жүндөрүн жулуп салып деле нормально деп сатып ийсең болот го. Кийинкисинен бузулат да, кийин башка тоокторду басып койсочу, ошондон кийин анын тукуму кирдеп болуп калат да. Ошол кечки тамактады баягы эле. Тооктордун курсактары тойсо эле бетин жат кылат. Короздордун деги курсагы тойбойт экен. Мону тукумдуулукка алып калайын деп аткам, анан басканы жакпай атат, кичине тайтактап басып атат, карасаң бутун койгон. Мындай өзү сонун. Басканы эле жакпай атат да, жана Чаплин деп басып атат да. Булардын беттери кып-кызыл болуп калды. Ушул бирөөсү кыйкырат эртең мененкисин.
Tavuklar da жақында bir aydan keyin tuğup kalat ko, bir жарым aydan keyin. Buların da betleri kızarıp keledi. Birinci mo ekönü tukumdulukka kaltırayın da etkende Astrologlardan bunu, Pушкинскилерден мону бул калат tukumdulukka. Ama ondan басканын көрдүңөр тайтайып. Теги чоң каякта жүрөт, ошону калтырам го. Ал эми запасный болот, жанагы жаңы алып келген жөжөлөрдүн калат. Кудай буйрса tukumdulukka. Короос чыгып берсе экен деп эле тиленип атам. Ошолам да макул. Жакшы тургула. Көрүшкөнчө кийинки видеодон. Чөп эле эмес ушундай отундун гүлүнөн да чачып берип койсоңор. Бул дагы жараткыч аптекасы да. Макул анда жакшы. Көрүшкөнчө кийинки видеолордо.